Арыбаңыздар, уюткулуу кыргыз элим, Айкөл Манастын урпактары, кутман күнүңүздөр менен. Сиздерге устаттан калган улуу окуяларды эскерип, баяндап берелдеп чечтик. Устатым Элмирбек Иманалиев айтчу эле, Тууганбай атам Токтосун Тыныбеков менен болгон көптөгөн кызык окуяларды, өткөн күндөрдү айтып берчи деп, эскерип берчи деп айтып калчу эле. Ошолордун биринен айта кетейин. Тууганбай атабыз айтчу экен, 1972 жылы Чүй районундагы Бурана колхозунун башкармасы Сөрөкул Абдурахманов деген менин бригадамдагы артисттерди отчеттук колхоздун отчеттук жыйналышына чакырып, концерт коюп бер деп чакырып калды деп. Ошондо Токтосун Тыныбеков экөөбүзгө чарбанын мыкты адамдарын, алдыңкы адамдарын ырда деп тизмесин беришти. Токтосун экөөбүз ошол тизмедеги адамдарды экиге бөлүп алдык дейт. Тизменин ичинде Апал деген бир ат бар экен дейт. Токтосун Тыныбеков сураптыр Тууганбай атадан. Ай Тууганбай, ушу Апал деген эркектин атыбы же аялдын атыбы деп сураса, Тууганбай айтат, мен ошол жерден эркектин аты болуш керек деп билмексем болуп койдум дейт. Анан ошол жерден Токтосун Тыныбеков ушундай Апалды баатырларга теңеп, эреендерге теңеп, алып көкүрөк курч билеги арыстан сүрдү, курч жүрөк деп коет дейт бир четинен, шерлерге теңеп коет дейт, эрлерге теңеп коет дейт. Анан ачылган кызылдын гүлүм бар, менин Апал деген иним бар деп кетет дейт. Дегенде элдин баары дуу каткырып эле күлүп калыш дейт. Эл каткырганда Токтосун Тыныбеков эңги деңги болуп элеңдеп калды дейт. Анан элдин ичинен Сөрөкул Абдурахманов тез кат жөнөтүп калды дейт. İçin aşık okusam, Apal degen bul erkek emес, erkektin atı emес, bul pensionerke kempir, kolxozdun kızılçaсын багат деп калды дейт. Анан ошол жерден Токтосун Тыныбековду бир тамашага салайын деп минтип ырдадым дешкен Тууганбай ата. Сен, ой Токтосун иним дейсиң Апалды, пенсионеркең апаңды, болжобой туура ырдасаң болмоксуң токо чапанды. Орунун тагы ырдагын тиякта олтурат кемпир сакалды десем, элдин баары дуу каткырып эле күлүп калыш дейт. Токтосун атабыз да сөзгө чечен акын болгон экен. Ошол жерден, эй, кемпир дейсиң сакалды, айрый албай калдыңбы апаң менен атаңды? Сүйөр кул жазып бергенсиң, Тууганбай алып келгенсиң. Мени уят кылыш үчүн атайы. Момунчаң элдин ичинде Тууганбай мойнуңа алган катаңды болбосо тамаша кылбай жөнүрдө болбосо таанытып коем атаңды деп Токтосун Тыныбеков ошол жерден кутулуп кеткен экен дейт. Ошондон калган кептер дейт, ошондон калган сөздөр деп устатым Элмирбек Иманалиев бизге эскерип турчу эле, айтып турчу эле.